Саламатсыздарбы? Пенсияга байланышкан кандай гана суроо болбосун түз байланышка чыгып жооп алсаңыздар болот. Анткени бизден бүгүнкү берүүбүзгө социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов катышууда. Саламатсыздарбы? Орун алыңыз. Бизден ТЗОдогу телефондорубуз иштеп жатат, андыктан пенсиянын бардык түрү боюнча, тактап айтканда, биринчи адамдын жаш курагына байланышкан пенсия, экинчи майыптыгы боюнча, ал эми үчүнчү баккан адамынан арылгандыгы боюнча пенсияларга байланыштуу суроолор болсо, анда 0312 39 22 01 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0708 136 772 WhatsApp номерибизге жазып жооп алсаңыздар болот. Менин эң алгачкы суроом, акыркы кезде эл арасында пенсиябыз азайып калды деген кептер айтылып атпайбы? Мына ушуга байланыштуу болмокчу. Эмне себептен? Чындап эле азайып калдыбы? Эгер андай болсо, себеби эмнеде? Рахмат, учурдан пайдаланып, жалпы ушу биздин урматтуу пенсионерлерибизди кабатырланбаңыздар деп айтсам болот. Анткени бул эми иш учурлары жалпысынан бардык эле пенсионерлердин пенсиясын азайтылды деп айтыш туура эмес маалымат. Ошондуктан биз азыр билесиздер, Санарип Кыргызстан 2019-2023 концепциясынын алкагында республиканын президентинин жарлыгы чыккан, ушул санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча. Ошол жарлыкка жана концепцияга ылайык бардык мамлекеттик органдар өздөрүнүн иштерин санариптештирүүнүн алкагында иш алып барып атышат. Ошонун алкагында биздин дагы социалдык фонддогу пенсияларды чектөө, кайра эсептөө жана башка функцияларыбыз дагы электрондук форматка өткөрүлүп жатат. Буга чейин билесиздер, баягы кол менен эсептелип келген көп учурда, анан ал жерде адамдык фактор деген болот да, баягы эсептегенде кандайдыр бир шашылышта катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Ошонун бардыгын ушул электрондук форматка өткөрүүдө кандайдыр бир себептер менен, адистин күнөөсү мененби же программалык бир түзүмдөрдүн күнөөсү мененби ушундай учурлар бар, бирок көп эмес. Бул массалык, жалпы деп айтканга туура эмес болуп калат да. Ошондуктан муну биз мыйзамдаштырып, баягы мыйзамдын талаптарына ылайык эсептеп ордуна келтирип атабыз. Эч кандай мындай бардыгынын эле пенсиясын азайтып жибер деген кеп эмес. Демек, мурун анча-мынча катачылыктар менен кичине туура эмес эсептелип жүргөн пенсиялар бүгүнкү күндө так эсептелинип калыптыр да, Бул эми баягы электрондук форматка программалык түзүмдөр менен эсептелип чыгарылып аткан автоматтык түрдө, түшүнүктүү. Мына ушул мыйзам боюнча ар жыл сайын күз айларында пенсия жогорулайт эмеспи? Мына өткөн жылы канча пайызга жогорулады? Өткөн жылы пандемияга карабастан 1 октябрдан баштап пенсиялардын базалык бөлүгү 0,5%га же болбосо 100 сомдон кем эмес, эгер ошол жашоо минимумунан төмөн пенсия болсо. Ал эми жашоо минимумунан жогору пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү гана көбөйдү 7%га, бирок ал жерде дагы белгилүү бир суммадан кем эмес өлчөмдө 360 сомдон кем эмес өлчөмдө көбөйтүлдү. Ошондуктан жалпысынан алганда баягы бардык эле пенсионерлер көбөйтүлгөн өлчөмдөрүн азыркы күндө алып атышат. Быйылкы жылга дагы бюджетте каралган каражаттардын эсебинен мыйзамга ылайык бул жылы дагы күзгү айларда буюрса жогорулатса болот. Суроолор болуп атат, ушу жазгы айларда да көбөйүш керек эле деген. Анан бул жерде иштеп жаткан пенсионерлерден социалдык төлөмдөр кармалат. Анан жыл сайын 1 январга карата ошолордун жеке эсебиндеги болгон маалыматынан төгүлгөн суммалардын эсебинен камсыздандыруу бөлүктөрүнүн экинчи бөлүгүнө кайра эсептөө жүргүзүлүп, азыркы учурда иштеп жаткандардыкына баягы жалпы кайра эсептөөдөн сырткары, андан сырткары ар бирөөнүн өзүнүн төккөн салымына жараша дагы 1 январдан көбөйтүү жүргүзүлүп атат. Түшүнүктүү. Түз байланыштагы теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз.
Мен sizge суроо берейин дедим эле. Менин балам бар, инвалид. Жашы 38 жашта. Пособиясы 3000 сом. Ошону кандай кылып, каякка барып, мындай көбөйсө болот. Ушул жашоодо 38 жаштагы адамга 3000 сом деген кандай дейм да? Ошол менен жашап кетеби, бир ай жашай алабы деген суроо пайда болот да мендечи. Мен аны багып атам. Мен өзүм пенсионермин. Түшүнүктүү. Бир суроо тактап коеюн дедим эле. Сиздин уулуңуз бала кезинен майыппы? Байланыш үзүлүп калды. Менин түшүнгөнүм боюнча, эми бул уулу бала кезинен майып болсо керек. Бул категориядагылар тилекке каршы камсыздандыруу стажы болбогондуктан социалдык коргоого муктаж жаран катары мамлекеттик республикалык бюджеттин эсебинен жөлөк пул алышат. Жөлөк пулдун көбөйүшү, каржыланышы толугу менен республикалык бюджетке байланыштуу болгондуктан тилекке каршы мен азыр ал боюнча жооп бере албайм. Бирок бизге социалдык фонд тарабынан берилүүчү пенсиялар бул жарандар камсыздандыруу стажы бар адамдар гана пенсия менен камсыз болот да. Ал эми башка категориядагылар бул республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган жөлөк пулдарга укуктары бар. Ошондуктан баягы эгер камсыздандыруу стажы болсо, социалдык фонд тарабына өтсө, анан кийин пенсиялары көбөйүп, жыл сайын жанагы айтып аткан индексациялоо жолу менен пенсиялардын көбөйүшү ошого укук берет. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Түз байланыштасыз. Мени суроо мындайча да. Угуп атабыз сизди. Мен 66 жаштамын. 2008-жылы пенсияга чыкканмын. Анан 32 жыл мектепте иштегенмин. Анан манадай колхоздордо азыраак эле иштеп али социалдык немеге пенсияга чыгып калганбыз да балам. Биз эми баягы социалдык камсыздоого көп акча төлөдүк да, 32 жыл мектепте иштедим мугалим болуп. Токтобой, сурооңузду кыскараак, тагыраак айтсаңыз. Катардагы эле колхоз совхоздо иштегендер сыяктуу эле чыгып калгамда, азыр 6700 пенсиям бар. Түшүнүктүү. Бул эми жалпы бардык эле жарандарыбыздын, пенсияга чыккандардын көйгөйү болуш керек. Баса айта кетишибиз керек. Биздин билим берүү тармагында жана медицина тармагында иштегендердин тилекке каршы билесиздер, айлык акылары белгилүү бир оклад менен өлчөнүп төлөнүп келген. Учурда дагы айтып атпайбызбы, эң мындай аз айлык алгандар ушул саламаттык сактоо, билим берүү чөйрөсүндөгү биздин жарандарыбыз деп. Анан мына акыркы жылдары бир жакшы иштиктүү айлыктарын жогорулатуу боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Анан 96-жылдан баштап камсыздандыруу принциптери киргизилген да. Бул эмнени билдирет? Ар бир адам өзүнүн пенсиясын өзү түптөйт деген сөз. Анан биз айлык акыдан канчалык төгүмдөрдү жасасак, ошого жараша кайтарым болот деген сөз да. Анан баягы колхоз совхоздордо иштеген менен тең алып калдым деген, ар бир адамдын пенсиясы өзүнчө жеке эсептелет. Бирдей окшош пенсия эч качан болгон эмес. Анткени ар бир адам канчалык системага салым кошсо, ошого жараша кайтарым болот. Анан эгер айлык акы төмөнүрөөк болсо, ошого жараша пенсиясынын өлчөмү да төмөнүрөөк болуп калып атат. Учурда мына азыр билесиздер, айыл жергесинде жашагандардын көпчүлүгү жер үлүшү боюнча төгүмдөрдү төлөп атышат. Өтө аз өлчөмдө да. Мисалы үчүн гектарына 300-400 сом төлөсө, ал үй бүлө мүчөсүнүн арасында бөлүнүп келгенде 7-8 сом аралыгындагы эле ай сайын төгүмдөр болуп калат. Бирок кийин пенсияга чыкканда ошол 7 сомдун эсебинен эсептей келгенде өтө аз суммалар чыгып калып атат да. Ошондуктан биз 2015-жылдары баягы тарифтик саясатты калыптандыруу максатында, баягы өнүктүрүү максатында
бир аз көбөйттүк эле, бирок тилекке каршы кайра ал жокко чыгарылып калды. Азыркы учурда жер салыгынын болжомол өлчөмүндө эле төлөнүп атат. Бул дагы ар бир адамдын өзүнүн келечегине өзү кам көрсүн деген максатта кылынган эле. Анан эми негизи ушул нерсени өнүктүрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн канчалык көбүрөөк төксөң, кийин пенсияңды ошончолук жогору аласың деген. Өзүңдү өзүң камсыздайсың, Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз телефондосуз, сурооңузду айтыңыз. Биз 2 жыл мурун пенсияга чыкканбыз да. Эме пенсия стаж боюнча. Стаж боюнча. Угуп атам, сиз телевизордон алысыраак турсаңыз. Эми жашыбыз 60тан ашканда кайта жазсак. Телевизорыңыздын үнүн азайтып, анан андан алысыраак отуруп сүйлөсөңүз. Алло. Угуп атабыз сизди. 63 жашта чыксак кармап калып атат да, бул кандай? Эмнени кармап калып? Туура, мен сиздин сурооңузду түшүнүктүү, мен жооп берип коеюн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздерге кайрылып кетмекчимин. Телевизоруңуздун үнүн азайтып, анан андан алысыраак отуруп, сурооңузду кыска так бергенге аракет кылсаңыз. 2008-жылы мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгып, баягы жаш куракты 63 жашка жана 58 жашка жогорулаткан учурда стажына жараша мөөнөтүнөн мурда чыкканга курагы боюнча пенсияларга өзгөртүүлөр киргизилип, 55 жаштан аял кишилер, 60 жаштан эркек кишилер пенсияга чыксын деген ушундай ченем киргизилген. Бул ченемге ылайык ушул эркектер 40 жылдан ашыгыраак стажы болсо 60 жаштан мөөнөтүнөн мурда, ал эми аялдар 55 жаштан 35 жылдан ашыгыраак стажы болсо деген. Дагы бир ченем бар, ушул пенсиянын өлчөмүн азайтылган өлчөмдө, башкача айтканда аванс түрүндө пенсияга чыгат да. Мисалы үчүн 55 жаштан аял кишилер эгер 30 жылдан ашыгыраак стажы болсо, 35 жылга жетпей калды, бирок 30 жылдан ашыгыраак стажы болсо, эркектер болсо 60 жаштан 35 жылдан жогору стажы болсо чыгат. Бирок ар бир жашынын 63кө чейин жетпей калган ар бир ай үчүн 1,5% кармалат. Анан баягы эрте пенсияга чыкты, пенсиясынын өлчөмүнөн белгилүү бир өлчөмү кармалып, 63 жашка чыккандан кийин ошол мурун алган суммаларын 10 жылдын ичинде кайра кайтарып берилет деген. Бул эми баягы мындай айтканда көпчүлүгү пенсияга чыгып аткан учурда чыга берейин деген эменен арызын берип коет да, анан кийин мыйзамдын ченемдерине ылайык кармап баштаганда ушундай түшүнбөстүктөр болуп калып атат да. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Бул мыйзамдын ченеми, ал жерде 10 жылдын ичинде сиздерден баягы алган акчаңыздарды кайра эле кармап калат эмес, 10 жылга бөлүп төлөп коюп атат да. Ошондуктан кармап атат дегени ушундай болуш керек. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду кыска так айтсаңыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы? Менде бир суроо бар. Страховочный 27,115%. Телевизордон алыс отуруп, так айтканга аракет кылсаңыз, катуураак сүйлөгөнгө. Анан мамлекеттен дагы бир айны 22 миллион сом базовый. Байланыш жакшы болбой жатат. WhatsApp номерибизге келген суроону окуп өтөйүн. Баланын энеси каза болуп калган 2 жыл мурун дейт. Биз ушул жылдын май айында пенсия алуу үчүн документтерибизди тапшырсак, декабрдан баштап ала баштайсыңар деп жатат. Эмне себептен деген суроо экен. Жооп берип койсоңуз. Каза болгон датасы менин оюмча былтыркы жылдын декабрына чейин болсо керек.
Анан бул жерде мыйзамда көрсөтүлгөн каза болгон күндөн кийин 6 айдын ичинде кайрылса каза болгон күндөн баштап чегерилет деген. 2 жыл мурун каза болгон экен. Ошол анан ошондуктан баягы өздөрүнүн укуктарын өткөрүп жиберген экен. Мыйзамда 6 ай артка гана чегерилет деген ченем бар. Ошондуктан май айында кайрылганда декабрдан баштап эле төлөнүп берилет. Убагында кайрылганга убакыт бар, 6 ай. Ошондуктан ушул учурда кайрылууну сунуштайбыз. Эми Кудай анын бетин ары кылсын, мындай нерселер болбой эле койсун. Баягы багуусунан ажыраганды боюнча пенсиялардын санынын канчалык аз болгону биз үчүн дагы, биздин калкыбыз үчүн да жакшы. Анан эми тилекке каршы жашоо ушундай экен. Ар кандай себептер менен өтүп кеткенде баласына же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнө эмгекке жарамсыз адамдарга пенсия чегерилип берилет. Стаж болсо. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Алло. Угуп атабыз, сизди сурооңузду айтсаңыз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Ооба. Биз сизди угуп атабыз, эже, сурооңузду айтсаңыз. Байланыш жакшы болбой жаткандыгына жана убакытыбыздын соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу телефон чалууларды кабыл алууну токтотобуз. Мына ушул пенсиянын келип чыгышы боюнча айтканда, иштеп аткан жарандарыбыз ай сайын эмгек маянасынын 10%-ын социалдык фондко төлөп атпайбы? Андан тышкары ошол жумуш берүүчү тарабынан 17% кошулуп, анан соцфондко барып атат. Анан ошонун канча пайызы тиги тилектештик фонду, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кетип, анан канча пайызы кайра ошол жарандын өзүнө пенсия болуп кайтарылып келет? Ошол боюнча түшүндүрүп айтсаңыз. Жана дагы биздин телегөрүүчүбүз байланышка чыгып ушул тууралуу айтайын деди окшойт, үзүлүп калды. Мамлекет тарабынан базалык бөлүгү берилип атат, ал канча сом деп сурады. 1780 сомду түзөт. Бул кепилденген төлөм. Ал болсо республикалык бюджеттен эсептелет. Ал эми жанагы төгүмдөр болсо жалпы негизде 27,25% кармалат. Мунун 0,25 жана эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна, профсоюз деп коебуз, ошол жака берилет. 2% милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, иш берүүчүнүн 17,25-ин ичинен ошол 2% милдеттүү медициналык камсыздандыруу, 0,25 эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо, ал эми 15% пенсиялык фонддун эсебине, анын ичинен тилектештик фондко 3% кармалат дагы, 12% ошол жарандын жеке эсебине. Ал эми жарандын өзүнөн кармалган 10%-ын ичинен 2% топтомо фонддун эсебине кетет. Бул нак акча түрүндө инвестицияга жумшалат, кийин үстүнө үстөк төлөм менен төлөнүп берилет. Ал эми 8% болсо жеке эсебине. Ошону жалпылап алганда ар бир адамдын жеке камсыздандыруу эсебине 20% пенсиялык фонддо түшөт. Бул түшкөн акчанын эсебинен кийин пенсияга чыкканда экинчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылдан ушул күнгө чейинкиси толугу менен эсептелип чыгарылып берилет. Анан байланышта мына көп суроолор болуп атат. Ушундай маселе болуп калышы мүмкүн. Биз каяка кайрылсак болот, кандай маалымат алсак болот деп. Социалдык фонддун кол борбору иштейт. 1202 телефонуна түз чалуулар баягы аналогдук телефондордон бекер. Ал эми уюлдук телефондордон сиздердин тарифтик немеңизге жараша төлөмдөргө төлөнөт да. Анан 1202 7ден кечки саат 10го чейин чалууларды кабыл алат. Андан тышкары социалдык фонддун сайтында түз баягы кат жүзүндө кайрылуу жасасаңар болот. Ишеним телефондору иштейт. 54 33 16 57 66 61. Андан сырткары бардык аймактык башкармалыктар күнүгө сиздерди кабыл алганга даяр, эшигибиз дайыма ачык, тийиштүү маалымат алганга биз дайыма даярбыз. Түшүнүктүү, бул жактагы биздин көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүз майыптык боюнча пенсияларын сурап атышат. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар негизинен канча сомдон алыш керек, ушуну айтып коесузбу? Себеби абдан көп жарандарыбыздан Айта кетейин, биринчи топтогу майыптардыкы баягы тийиштүү талап кылынган стажы болгон учурда пенсионердин жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө алат. Азыркы учурда
800-ге жакын суммадагы пенсиялар. Эгер даже 2000 сом чыгып калса, алардыкын автоматтуу түрдө жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө белгилеп беребиз. Экинчи топтогу майыптар болсо, карылык пенсия сыяктуу эле эсептелет. Пенсиянын базалык бөлүгү, биринчи камсыздандыруу бөлүгү жана экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп толук эсептелет. Үчүнчү топтогу майыптардыкы ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен баягы экинчи топтогу божомол пенсиясынын 50%-ын гана алышат. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы пенсияга чыгуу жолдору боюнча дагы абдан көп телекөрүүчүлөрүбүз жазып атат. Бийик тоолуу аймактарга качан чыгат, кыскача ошол боюнча дагы. 55 жаштан эркектер эгер ошол жакта 20 жылдан кем эмес иштеп жашаса, 50 жаштан аял кишилер чыгат, эгер ошол жакта 20 жылдан кем эмес иштеп жашаса. Ал эми 3 бала жана андан көп балалуу апаларыбыз 45 жаштан чыкса болот, эгер бийик тоолуу шарттагы калк конуштардын тизмегиндеги айылда жашап иштесе 15 жылдан кем эмес. Бүгүнкү күндө канча пенсия алуучу бар, анан ошол пандемия шартында эч кандай пенсиялар токтотулбай эле берилип жатабы? Акыркы суроом сизге. Азыркы күндө акыркы маалыматтар боюнча 700 миңге жакын пенсионерибиз бар. Жыл сайын саны өсүп атат. 3 түрү боюнча тең алганда. Ооба, жалпы саны ушундай болуп атат. Анан пенсиялардын төлөнүшү боюнча эч кандай үзгүлтүккө учураган жок. Биз былтыркы жылы бир аз апрель-май айында кыйынчылыктар болгон. Азыркы учурда ай менен төлөп берип атабыз. 10 числодон баштап үстүбүздөгү ай үчүн 25 числого чейин толук каржылап төлөнүп берилип атат. Бир айлык каржылоо суммасы 4 миллиард 200 миллион сомго жакын каражатты биз пенсионерлерибизге төлөп берип атабыз. Окуп коюңузчу деп суранып аткан бул жактагы суроолордун бирөөсү: жолдошум каза болуп, балдарыма 18 жашка чыкканчакты пенсия чегерилген, ал кыркылбайбы дейт. Андан ары жогорку окуу жайга окугандыгы тууралуу справка алып келсе, 22ге чыккыча төлөнөт. 23 жашка чейин төлөнөт. Негизи 16 жашка чейин эч кандай маалыматы жок эле төлөп беребиз. 16 жаштан баштап жогорку орто билим кандайдыр формада окубасын, бирок күндүзгү бөлүмдө окуса, аларга пенсиясы 23 жашка чейин бүткөнгө чейин төлөнөт. Демек, кабатырланууга эч кандай себеп жок. Бизден бүгүнкү берүүбүзгө социалдык фонддун коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов катышып, пенсияга байланышкан бардык суроолорго деп айтсак болот, жооп берип өттү. Ал эми бизден берүүбүздү көрүп же өзүңүзгө толук суроо ала албай, жооп ала албай калсаңыз, сурооңузга анда КТРКнын расмий сайтынан, ошондой эле YouTube каналынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан кайталап көрүп, толук маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиз, урматтуу телекөрүүчү. Ал жактагы телефондорго байланышка чыгып, бардык сурооңуздарга жооп алып тактап алсаңыздар болот. Араптанын жума күндөрү саат 9-да адистин кеңеши төрмөгүн калтырбай көрүп, өзүңүздүн юридикалык сабаттуулугуңузду жогорулатып, анан эң маанилүү маалымат менен таанышыңыздар демекчимин. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Сөздү кайрадан кесиптештерим улантат.